Салам достор, сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Бул чыгарылышты түрүп салбай башынан аягына чейин көрүп берип коюңуздар. Азыр менин алдымда отурган келиндин жашы 19да, 14 жашында зордолуп, 15 жашында төрөгөн. Сиздер берген суроолордун баарын бергенге аракет жасайбыз. Кыскача видео чыкканда көбүңүздөр ошол сурап жатасыздар. 14 жашында зордолсо, андан кийинкилерин кайдан төрөп алган деген суроолорду көп жазыптырсыз. Баарыңыздарга жооп алып берейин деп мына ушул келиндин алдына келип турабыз. Мен атым Токтогулова Айжан Нурлановна, мен 2006 жылкымын. Мен сизге айтып кеткендей эле 14 жашымда зордолгонмун. 14 жашымда зордолуп, кандай десем, айылда жашачумун. Ошол айылда жашаганда сосед бала бар болчу. Жылын деле билбейм, атын деле билбейм. Ошо үйдө эч ким жок маалында келип зордогон. 1-2 күн өзүм коркуп жүрдүм, үйдөгүлөрүм айта албай. Андан кийин апама келип айттым, ушундай болгон, ушундай десем, дароо милиция чакырып ошолорго арыз берген. Бергенибизден кийин ал баланы кармагы чакты эле өзү жол кырсыгынан кабылып каза болуп калды ал бала. Тилекке каршы эми жооп тартканда кимди тартмаган эле жоопту. Ошол себептен мен унчук албадым да. Кийин төрөп алдым. Төрөп алгандан кийин үйдө 5-6 ай болдум, үйдөн чыкпадым, туугандардын бетин карай албадым. Ата-энем деле мындай болуп кетерин билген жок. Мен кокустан эле зордолуп калдым. Жоопко тарта турган балам дагы ошентип кайтыш болуп кетти. Андан кийин эми баланы да жаралып калгандан кийин бойдон алдырып болбойт, себеби болуш керек деп ошондой эме апам акыл үйрөттү мага. Боюңан алдырбагын, төрөп алгын деп апаңыз айтты. Ооба, ошентип апам айтты. Негизи ушу сиз зордолгондо 7 класста экенсиз. Ушул мектеп окуу учурунда болуп атабы же каникул маалында болуп атабы? Ошо каникул маалында зордолуп ошондой болуп атат да. Ата-энемдер бир жакка кетишкен, мен үйдө жалгыз болуп калганмын. Ошентип төрөдүм, иштедим. Кийин 2 балам атасы менен тааныштым. Мен 2,5 жыл жашап, 2 балалуу болдук. Айтып калдыңыз го. Балам 9 айлык болуп калгандан кийин ушу жашоо турмуштун айынан баланы багыш үчүн иштеш керек болду. Анан иштеп жатып бала менен таанышып калдым, анан ушул менен баш коштум деп атпайсызбы? Ошол малда сиз жашыңыз 15те болуп атат, сиз менен баш кошкон жанагы күйөөңүздүн жашы 35 жашта болуп атат. Бири-бириңердин жашыңарды билгенде кандай болдуңар? Сиздин ата-энеңиз ал кабарды негизи кандай кабыл алды? Ага биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамында жол бербейт. Сиз өзүңүз бала болуп атсаңыз, элдин көбүнүн суроосу ушул болуп атат. Башында мындай мага көп совет айтып, мени көтөрмөлөгөн үчүн жакшы көргөнмүн. Мен атамдын мээримин көрүп чоңойгон эмесмин. Атам жумушта болуп эле, бизди багам деп эле көп эме кылган эмес. Апам колунда чоңойгонбуз. Мамам менен жашап атканда деле апам менен мен өзү чоң энем колунда чоңойгонмун да. Атам Москвага кетет, жака кетет, бияка кетет болуп, атамдын мээримин көрбөгөн, ошол баладан көрүп, ошол баланы жакшы көрүп, ошол балага турмушка чыкканмын, ошого ишенгенмин. Мыйзамга такаганда мен өзүм жакшы көргөндүктөн ата-энем каршы болгон, конечно, бул сенин жашыңа келбейт. Мындай болбойт, бул кылганың туура эмес, иштеп эле жүрө бер, балаңды бага бер деп. Бирок эми баягы жалгыз жүргөнгө мындай эме болбой калат экен да. Кандай десем, ошондой болгондуктан мен жакшы көрүп, ага ишенип турмушка чыкканмын да. Ата-энем каршы болгонуна да карабай, конечно, соцзащита, милиция дегендер келген магачы, сен ушинтип турмушка чыгыпсың, эмнеге андай кыласың? Мен өзүм жол бербей койгонмун да. Мен турмушка чыгамын ушул балага, ушул баланы аябай жакшы көрдүм. Мен сөзсүз бактылуу боломун ушул бала менен деп ошондой кылганмын. Ошол себептен эч кимсе эч нерсе кыла алган эмес. Ата-энем дагы мен айтканыма көнбөй атып көнгөн. Ошентип экөөбүз жарым жыл сүйлөшүп, жарым жылдан кийин экөөбүз баш кошконбуз. Жакшы эле жашап атып, 2 балам болгондон кийин көтө бир сөздөн сөз чыгып кетип, экөөбүз уруша кеттик. Анан экөөбүз ажырашууга туура келип, экөөбүздүн мындай эмебиз келишпей калды да.
экөөбүз ажырашканга туура келип калды. Туугандар, баягы дагы көп суроолорду бергенге жетишпей калдык. Кечиресиздер. Ушул видеонун алдында комментарийга да жаза кетиңиздер. Кийинки чыгарылышта кайсы суроолорду берели, ошол боюнча дагы видеонун алдында комментарийга жаза кетсеңиздер, кийинки чыгарылышта ушу карындашыбыздын алдында ошо сиздер берген суроолорду келип карындашыбызга берип, экинчи выпусту чыгарып бермекчибиз. Карындашыбызга жардам берем деген инсандар бар болсо, карындашыбыздын Мбанк номери 0508 80 15 84 Нурлан деп чыгат. Эгерде мени менен жеке өзүм менен байланышам десеңиздер 0559 06 15 86 ушул номерге байланышсаңыздар болот менен. Туугандар, бул Нурлан деп чыккан Мбанк номер карындашыбыздын атасынын номери. Ал эми өзү менен байланышам дей турган болсоңуздар, өзүнүн жеке номерин дагы экрандын алдына калтыра кетебиз. Ошол номерлерге байланышып, продукт алып келиппи же балдарга кийим кечек алып келип жардам берем дей тургандар болсо, түзмө түз чалып байлансаңыздар болот. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксон YouTube каналы.